өткөнбүз. Табияттын арам жери калбады. Бүгүнкү күндө табияттын. Адамдын бир адал жери калбады депчи. Ошон үчүн адалдашуу үчүн эмне кылыш керек? Жандыктарга маани бериш керек. Мына бу жерде ит, бугу, куш, мындай 6-7 ала келдик. Окуу курал катары. Жандыктарга маани бергенде, сырын тапканда, анан табият менен жандыктар менен гармонияда, аалам менен, арбайлар менен гармонияда болгондо унчукпастык пайда болот, табигый жашоо, энергия топтолот, адам энергия топтолот. Инопланетан деңгээл деген ошол эми өнүккөн деңгээлге жетет. Мына. Эми мына актанып көрүңүздөрчү. Ушул арак ичип жүргөн адамдын кайсы адал жери калды? Көчөдөгү сойкунун кайсы адал жери калды? Артка эски эволюция жолго тартып аткан молдонун кайсы адал жери калды? Молдонун, аалымдын атагы алгандардын өздөрүнчө. Кайсы адал жери калды? Күнөөгө батып атпайбы өздөрүчө? Мисалга, Куранды өздөрү туура эмес окуп атат. Көр асабынан сакта, көр кабырынан сакта эле дей берет да. Көрдө эчтеке жок. Куран өзү туура эмес окулуп атат ушулардын. Куран окулуш керек. Жан ааламга кетти. Жан, тан өлдү. Жаткан жери жайлуу болсун. Топурагы торпо болсун, болду. Көргө башка сөз айтпа. Аягыта бейишинен бер, анан тозогунан сакта, анан поля дебейчи. Кетирсинче жанга, арбайга маани бериш керек. Жан арбай ааламга кетти. Жаратканын бийик дүйнөдөн орун бере көр. Жан дүйнөнүн, жандын жардылыгынан таны күнөө кетирген болсо, өзүң кечире көр. Мына караңызчы. Айрым алаш керек. Экиге бөлүп, танды жерге жаткырып, жанга, жан жарды болсо, жан дүйнө жарды болсо, адам күнөө кетирет да. Анан жан дүйнөсү жарды молдолор бүгүнкү күнү ушунча адам эволюцияга тартып атат. Канча адам дават деп жүрөт, үй бүлөнү унутуп койгон. Ошондо адал калдыбы? Мына акчасын чачып бийликке барышты. Ошолордо адалдык барбы? Мейли ошо кайсы бир саясатчысын карасаң да. Бирин-бири орусча айтканда кидайт этип атат. Бирин-бири сатып атат. Кана адамда адал жер калган жок деп атат. Ааламдан периштелердин берүүсү. Адам эми адалдашыш керек деп атат. Кантип? Асман жер менен гармонияда. Ол ошо гармония болгонду үйрөткөн атам да. Анткени мен улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар ишимин да. Анан көрөр көзү. Кудайдын, көктүн. Кана адал жерди айтыңызчы. Кайын журтун көктөн буйрулган, кайыптан буйрулган, пир тутпаган, ошого бир жүгүнүп, кайнене мейли мыйрыктыр, тиши жоктур, жалгандыр, жамандыр, бирок кайыптан буйрулду ушуга деп жүгүнүп, ошону бир алдап мактап койбогон, бүлөөсү экемин деп сеспеген келинде адал жер барбы? Атаны сыйлабай калган балада адал жер барбы? Адал эч кимде калган жок. Ошондуктан анан куйруктуу жылдыз жерге түшүп атат. Табият үчүн, адамзат үчүн, аалам үчүн. Ал бир адамды ар жактан даярдаптыр да, мен деле кайдан билдим. Кийин анан табылып атпайбы ушул нерсенин баары. Анан бүгүнкү күндө корпусума жоопкерчилик алып атпаймынбы? Мен кыргызды ойготот деди эле, ойготуп атам. Бул чындык экен. Мени кышты жой деди эле, жоюлуп атат. Бул чындык экен. Менин телом энергия өткөргүч экен. Корпусум аткарат экен деп. 2 жыл мурун көрдүм ушул. Ичимен 2 тоголок эт кусуп турмун. Анан бир эжем айтат, бир байкемди айтып. Ошондой эле ичиң сасык экен депчи. Эртеси күн түш көрөм, анан сен эми периштедей таза болдуң. Эми мээримтөк бата бер, же тескеп сотто деп атпайбы. Көрдүңүзбү?
Ошондо эмне болду? Адал болдум мен. 2 жыл болду. Канча жыл күрөштүм. Кантип адалдандым мына. Ааламды түшүнүп, табиятты түшүнүп, мээрим төгүп, алар менен иштешип атып адалдандым. Анысы кандай дагы азыр адам ким ооруп атат? Эмоционалдуу адам ооруп атат. Ким кырсыктап атат? Адал жери калбаган адам кырсыктап атат.